Жашоодо иш жүзүнө ашыруу мүмкүн эместей болгон же өтө эле татаал сезилген көп нерселер бар. Биз үчүн ал нерселерди ишке ашыруу мүмкүн эместей сезилет. Кээде алдыбызга койгон максаттарыбызга жетүү оор болуп сезилгендиктен ал максаттар тууралуу ойлонгубуз да келбей кетет. Бирок биз сиздер менен бир факт тууралуу бөлүшкүбүз келип турат. Биздин ойлорубуз үрөөн сыяктуу. Биз аларды эгебиз, карайбыз, кам көрөбүз. Убакыттын өтүүсү менен ал үрөндөр бакка айланат да мөмөсүн берип баштайт. Эгер биз ийгиликке же байлыкка же дагы башка каалаган нерселерибизге жетүүнү кааласак, анда мээбизге ийгиликтин үрөөнүн эгүүбүз зарыл болот. Жана аны ишке ашыруу үчүн бизден алгач эле талап кылынганы бул каалаган нерселерибиз тууралуу ой жүгүртүү, акылыбызда аны иш жүзүнө ашыруу. Эгерде ал иш жүзүнө аша турган болсо, жашообуз кандай болоорун элестетип көрүү болуп саналат. Чынында биздин мээбиз кыял менен реалдуулукту айырмалай албайт. Тагыраак айтканда, эгер сиз кыялыңызда жаралган абалды кайра-кайра кайталап элестете берсеңиз, мээ аны реалдуулуктун бир бөлүгү катары кабыл алат. Бүгүн биз Наполеон Хиллдин бүткүл дүйнөгө белгилүү болгон «Ойлон жана байы» аттуу китеби тууралуу сөз кылабыз. Бул китеп тарыхтагы эң бай адамдардын бири Эндрю Карнегинин колдоосу менен жазылган. Анын байлыгы 337 миллиард долларды түзгөн. Бул китеп 500дөн ашуун ийгиликти багындырган америкалыктардын өмүр таржымалы жана алардан алынган маектин негизинде жазылган. Ошондой эле өзүн өнүктүрүү боюнча эң алдыңкы китептердин бири болуп саналат. Сиз азыр мага элестетүү неге мынчалык маанилүү? Мен бир нерсени ойлоп койсом эле эмне болуп кетмегиле? Кыялдануу зыян эмес, бирок кыялдануу менен гана эч нерсеге жете албайсың да деп ойлонушуңуз мүмкүн. Бирок сиз аркылуу жаралган оң жана терс кыялдар сиздин келечегиңизди курат. Мисалы, сиз мурда алдыңызга бир максат койгонсуз да, ага жеткенсиз. Ошону карап көрүңүз. Ал максатка жеткенге чейин эмне жөнүндө ойлонгон элеңиз? Бул максатка жетүү тууралуу биринчи жолу кантип ой жүгүрткөнсүз? Ал эмне үчүн? Качан? Кандай абалда болгон эле? Сиз ал максатыңыз качандыр бир кезде жөн гана бир өтүп жаткан ойлордун бири болгонун эстейсиз. Анан ал жөнүндө ойго батып, а эмне үчүн болбосун? Менин колумдан келет го. Мен муну жасай алам да деп ойлогонсуз. Анан ал сиз үчүн максатка айланган. Андан ары аракет кылып, аны иш жүзүнө ашыргансыз. Мына дал ушул сыяктуу эле бүткүл дүйнөнү өзгөрткөн Facebook, Google сыяктуу чоң компаниялар дагы качандыр бир кезде аларды ойлоп тапкан адамдардын жөн гана ою болгон. Анан алар аны кыялында кайра-кайра элестетишкен, ал тууралуу көпкө ой жүгүртүшкөн. Андан кийин аны максатка айлантып, ага карай токтобостон аракет кылып, жыйынтыгында болуп көрбөгөндөй ийгиликке жетишкен. Бир нерсе тууралуу көпкө ойлонуп жана аны кыялда кайра-кайра кайталап элестетүү менен сиз мээңиздеги нейрондорду жаңы жолдорду ачуусуна мажбурлайсыз. Сиз канчалык ал тууралуу көп ойлонсоңуз жана максатка жеткениңизди канчалык чындыкка жакын кылып элестетсеңиз, мээңиздеги нейрондор аркылуу жаралган жолдор ошончолук кең боло баштайт. Убакыттын өтүүсү менен ал жолдор айланасы бекем дубалдар менен курчалган анык жолдорго айланат. Ошентип аң сезимиңизде жаралып, элестетилип жаткан окуя реалдуулукка дал келбей жатканын мээңиз көрөт дагы, ал келишпестикти жоюу үчүн анын үстүнөн катуу иштеп баштайт. Мына ошентип сиздин мээңиз сиз максатка айланткан кыялдарыңызды ишке ашыруу үчүн болгон аракетин жасайт да, ар бир абалды анализдеп, көпөлөк жарыкка жакындаган сыяктуу сизди максатыңызга жетүүгө жардам бере турган адамдарга жакындата баштайт. Андыктан ушундай абалга учураган адамдар алга карай жылууга жардам берүүчү адамдарды магнит сыяктуу өзүнө тартып жаткандай сезилет. Кээде мен мурда кыялданган ойлорум чындап эле иш жүзүндө болуп жатат. Же мен бул жөнүндө кечээ эле ойлонбодум беле? А бүгүн чындап эле ишке ашып жатпайбы деп калабыз. Бул бизге жөн гана кокустуктай сезилет. А чындыгында бул кокустук эмес. Бул бир гана себептин негизинде болот. Аны биз жогоруда айтып өттүк. Себеби биз бул ишке ашып жаткан окуянын үрөөнүн аң сезимибизге мурда эле себеп койгонбуз. Анан өзүбүз да байкабай эле аны ишке ашыруу үчүн кыймыл аракеттерди жасаганбыз. Чындыгында мындай абалдар ар дайым эле болуп келген, бирок биз ага маани берген эмеспиз. Мына ушул эле принциптин негизинде эгер сиз оору тууралуу ойлонсоңуз, сиздин мээңиз организмде ал оорунун өрчүшү үчүн шарттарды түзүп баштайт. Себеби сиз бул орууну элестетесиз да, анан ал жөнүндө кайра-кайра ойлонуп жатып, өзүңүзгө андан да көп зыян арттырасыз. Жыйынтыгында ошол оору менен чындап эле ооруп калууңуз мүмкүн. Жолу болбостук тууралуу ойлонууда дал ушул сыяктуу эле. Сиз жолуңуз болбой жаткандыгы тууралуу канчалык көп ойлонсоңуз, ошончолук бул абалыңыз көпкө узаруусуна ыктымалдуулук жогору болот. Жана ушул сыяктуу ой жүгүрткөн адамдар менен айланаңызды курчап аласыз. Бул өзүн өзү ишендирүү деп аталат. Өзүн өзү ишендирүү акыл эс менен аң сезимдин ортосунда жайгашып, өзүнө башкаруунун борборун камтыйт.
Андыктан сиздин ойлоруңуз канчалык ишеним жана сезим менен бекемделген болсо, мээңиз ошончолук күчтүү кабыл алат да аракет кылып баштайт. Ошол себептен эгер сиз улуу инсан болууну кааласаңыз, анда улуу нерселер жөнүндө ойлонууңуз керек. Биз самолетто ойлоп тапкан эки бир тууган Райттардан же 1000ден ашуун ийгиликсиз тажрыйба өткөрүп, бирок өзүнүн айтканынан кайтпай бүткүл дүйнөгө белгилүү болгон лампочканы ойлоп тапкан Эдисондон эч айырмабыз жок. Бир гана айырма бар, ал бир тууган Райттар адам баласы самолеттун жардамы менен уча алат деп ишенген жана адамдар уча албайт деген түшүнүктү жокко чыгарган. Ошол эле Эдисон дагы жарык майчырактан гана алынат дегенге кошулгусу келген эмес жана ушул эле жарыкты электр кубатынан алса да болот деп ишенген. Ал өзүнүн максатына жетүү үчүн 1000ден ашык тажрыйба жасап көргөн. Жыйынтыгында лампочканы ойлоп тапкан. Генри Фордтун учурунда да элдер араба бир гана ат эшектер менен гана жылат деп ойлошкон. Бирок Генри Форд ага макул болгон эмес. Анын оюнда араба өз алдынча да жыла алат деп ишенген. Жыйынтыгында кыймылдаткычты ойлоп тапкан. Ошондой эле кимдир бирөө мобилдик байланыштын болуусуна да ишенген жана көптөгөн тажрыйбалардын жыйынтыгында биз күндө колдонуп жүргөн мобилдик байланышты жараткан. Эгер бир нерсеге жетүүнү кааласаңыз, анда ал нерсеге эң алгач аң сезимде жетүүңүз керек. Бирок биз өз кыял тилектерибизден корко турган болсок, анда ийгиликке жетүү мүмкүн эмес. Биз өтө акылдуу деп эсептеген кээ бир элдерден эч кандай айырмабыз жок. Аларды бизден айырмалаган бир гана нерсе — алардын өзүнө болгон ишеними, амбициясы бир канча эсе жогору. Бул өлкөлөрдө көпчүлүк адамдар кичинекей эле бир дүкөн ачса да, аны кеңейтүүнүн планын өтө глобалдуу масштабта ойлонушат. Кантип дүйнөлүк деңгээлге чыгуунун жолун ойлошот. Мына ошондуктан алар алдына чоң максаттарды коюшат да, майда кадамдар менен ал максаттарына жетишет. Айына бир канча миң доллар иштеш үчүн бир кафе ачууну каалаган адамдын ийгилиги менен бир канча ашканалардын тармагын түзүп, алардын филиалдарын кошуна өлкөлөрдө да ачып, дүйнөлүк бренд жаратууну каалаган адамдын ортосунда албетте чоң айырма бар. Ошондуктан өзүңүздү алсызмын же башка бирөөгө караганда жөндөмүм жок деп эч качан ойлобоңуз. Ишениңиз, эгер сиздин амбицияңыз сиз күчтүү деп ойлогон адамдардан бийик болсо, ийгиликке болгон жолуңуз канчалык узун экендигине карабастан, ал жолдорду батыраак басып өтөсүз. Сиздин жөндөмүңүздү мээңиз чектеп койбосун. Кайсы гана тармакта болбосун, мыктылардын эң мыктысы болууга аракет кылыңыз. Бул видеого лайк басып, бөлүшүп жана биздин каналга жазылууну унутпаңыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.